Саламатсыңарбы? 11 сабак менен машинанын үйрөнүүсүнө арналган сериябызды улантабыз. Темабыз регуляризация. Математикалык негиз, математикалык моделдөө. Албетте машинанын үйрөнүүсүнүн алдында дагы регуляризация деген түшүнүк бар эле, бирок кийин регуляризация эми машинанын үйрөнүүсүнүн темасындагы алдыга чыккан техникалардан болуп, технологиялардан болуп дагы саналат десек болот. Регуляризацияны бүгүн чечмелеп бергенге аракет кылабыз. Анда дегенде мурдагы сабактарда эмнеге токтолдук элек, негизи эми регуляризацияны колдонуу ыкмалары же болбосо кайсыл машинанын үйрөнүүсүндө учурунда кайсыл жактарда колдонобуз, ошого бир аз токтололук. Көбүн эсе мисалдар жакшыраак түшүнүктүү болсун деген максат менен объекттерди таануу, көз менен таанып билүү, адамга таандык болгон көз менен таанып билүү касиетин ошо машиналарга үйрөнүп берүү жаатында акыркы мезгилдерде жакшы жетишкендиктерге жеттик. Бул жакта көптөгөн модельдер иштелип чыкты деген мааниде сабактарыбыз мындан алдын бар эле. Ошол эле теманы улай эсиңиздерде болсо ушул сүрөттү колдонгонбуз. Мышыкты сүрөттүн ичинен ушул мышык экенин тааный турган деңгээлге алып келиш үчүн машина дегенде өзүнө бир модельдер топтому же болбосо эрежелер топтому чыгарат дедик элек. Бул эрежелер топтомун чыгарып жатканда ошол өзүнө математикалык функцияларды, теңдемелерди, математикалык негизди, математикалык модельдерди колдонуп, анткени биз эми адамдар көз менен көрүп таанып атабыз. Мындан алдын мышыкка таандык болгон сүрөттөрдү көрүп отуруп жашообузда тажрыйба топтоп, ошол тажрыйбанын негизинде анан мышыкты иттен айырмалай турган бир деңгээлге келебиз. Биз ушул касиетибизди машиналарга да үйрөтүп берүү үчүн математикалык модельдерди иштеп чыктык элек. Бул көбүн эсе классификация жагында, ошо буюмдарды бири-бири менен айырмалап билүү жаатында, классификаларга, группаларга, топторго, класстарга бөлүү жаатында ошо модельдерди иштеп чыгуу же болбосо ошол сүрөттүн ичинде камтылган объектке таандык кээ бир өзгөчөлүктөрдү өзүнө эреже топтомуна айландырып, ушул эреже топтомдорунун натыйжасында кийин ушул объекттерди башка сүрөттөрдүн ичинен дагы таанып билүү жаатында ушундай иштер аткарылат. Модельдер, эреже топтомдору, функциялар топтомдору топтолот деген жаатта бир маалымат бөлүштүк элек. Ушул маалыматты улай эми бул модельди иштеп чыгуудан алдын өзгөчө көзөмөлдөнгөн үйрөнүүдө классификация колдонулат дедик элек. Көзөмөлдөнгөн үйрөнүүнүн өзгөчөлүгү эмнеде эле дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. Көзөмөлдөнгөн үйрөнүүдө программалык модельди, компьютердик модельди же болбосо машинанын үйрөнүүсүндө негизинде иштей турган модельди иштеп чыгып атканда машыгуу фазасы болот эле. Машыгуу фазасында биз машинанын үйрөнүүсүнө эгерде сүрөт мисалы, мышык камтылган сүрөт мисалын дагы уланта турган болсок, ошо мышыкка таандык сүрөттөрдү бул мышык деп сөзсүз түрдө белгилеп берчү элек. Башкача айтканда, көзөмөлдөнгөн үйрөнүүнүн ичинде машинанын үйрөнүүсүнүн негизинде көзөмөлдөнгөн үйрөнүүнүн эң негизги өзгөчөлүгү биз маалыматты белгилеп беребиз. Labeled data дечи эле, размеченные данные орусчасы. Башкача айтканда, сөзсүз түрдө ошол маалымат эмне экенин, маалыматтын ичинде эмне камтылган экенин машинага биз аныктап беребиз. Анан ошо аныктоолордун негизинде анан биздин машиналык үйрөнүү моделибиз өзүнө кандайдыр бир эрежелер топтому чыгарат. Ошондо жооп жыйынтык, бул жооп жыйынтык ушул графикада бизде сүрөт болуп эсептелинет. Мисалы, мышыктын сүрөттөрү. Анан ошол мышыктын сүрөтү менен биргеликте биз ага белгилеп берген аныктамаларыбыз. Бул мышыктын сүрөтү деген аныктамабыз маалымат болуп эсептелинет. Ушул экөөнү машинанын үйрөнүүсү моделине киргизгенде ал өзүнө кандайдыр бир эрежелер топтомун чыгарат дагы. Кийин жыйынтык фазасында
биз ага белгилеп берген маалыматтардан тышкары белгиленбеген маалыматтарды модельге көрсөтүп, анан жыйынтык алчу элек. Мурда машыгуу фазасында колдонулган сүрөттөрдөн тышкары башка мышыктын сүрөттөрүн мисалы модельге көрсөткөндө биздин моделибиз бул дагы мышык деп тааный билген даражага келсе, демек биздин моделибиз анда биз каалаган деңгээлге жетиптир. Кийин муну эми башка биз каалаган мисалы программалык камсыздоолордо колдоно турган деңгээлге жеткен деген натыйжа чыгарып колдонуп баштасак болот. Ушул модельдерди иштеп чыгуу, ошо маалыматты киргизгенден кийин, башкача айтканда машыгуу фазасында киргизилген маалыматтар, анан машыгуунун ичинде камтылбаган маалыматтарды дагы көргөзгөн учурда, эгер биздин моделибиз бизге жетишерлик деңгээлде натыйжа берип жатса, албетте эми жетишерлик деңгээл деген дагы бул эми негизинен субъективдүү бир деңгээл, анткени учурдан учурга алмашып турат, бирок кээ бир учурларда бул 70% кабыл ала турган, биз макул боло турган бир деңгээл болсо, кээ бир учурларда 90%га чыгышы мүмкүн. Анткени өзгөчө мисалы акыркы мезгилдерде медицина тармагында колдонулуп келген программалык аппаратта кишинин ден соолугу же болбосо мындан кийин жашоосу маанилүү болгон үчүн андай программалык камсыздоолордон биздин талабыбыз абдан жогору болот. Андыктан кээ бир учурларда муну 99-98%га чейин биздин модель туура жыйынтык берсин деген бир деңгээл коюшубуз мүмкүн. Бирок көбүн эсе 70-80 денөйдө, мисалы акыркы мезгилдерде билесиздер, үндү кишинин үнүн, сөзүн кайрадан санарип текстке айландыруу боюнча программалык аппараттар иштеп чыккан. Башында бул 60% кабыл алуу деңгээли болчу. Кийинчерээк модельдердин өнүгүүсү менен 80%га көтөрүлдү. Башкача айтканда, бир 100 сүйлөмдөн турган сөздүн ичинде, эгер 100 сүйлөмдүн ичинен 80 сөз, 100 сөз дейлик, туурараак болот. 100 сөздүн ичинен 80 сөзүн туура тааныйп, калган 20 сөзүн туура эмес тааныган болсо, бул дагы модельди негизи биз ишке, эксплуатацияга алганга мүмкүнчүлүгүбүз бар дегенди түшүндүрөт. Бирок кээ бир учурларда албетте биздин модельдер биз каалаган деңгээлде бир жыйынтык бербей калышы мүмкүн. Биздин сабагыбыз бүгүн азыркы учурда регуляризация болуп жатат. Машинанын үйрөнүүсү ичинде ушу регуляризация, мындан алдын маалыматтарды айтып бергеним себеби ушул эми регуляризация бизге кайсыл учурларда керек болот. Ушул моделибиз бизди кээде биз каалаган деңгээлде натыйжа бербей калышы мүмкүн. Мисалы машыгуу учурунда биз көрсөткөн сүрөттөрдү туура таанып, машыгуудан тышкары белгиленген мышыктын сүрөтүн, эгерде кайра мышык мисалына кайта турган болсок, мышыктын сүрөтүн, башка бир мышыктын сүрөтүн көрсөткөндө, эгер моделибиз туура эмес таанып жатса, же мышыкты тааныбай калса, анда албетте биз моделибизди кайра карап чыгышыбыз керек болот. Модельдин ичинде демек бир жерде бир ката бар. Ушул каталарды издеп табуу жана ушул каталарды оңдоодо регуляризация деген бир түшүнүк пайда болот. Кээде биздин модель overfitting деген түшүнүк менен, же орусчасы переобучение. Пере деген сөз бул жакта ашыкча, слишком деген мааниде. Мисалы пересолил, перегорел деген сөздү колдонулган. Переобучение бул ашыкча үйрөнүп кеткенде, аша чаап кеткенде, жөнөкөй тил менен айтканда, кээде моделибиз үйрөнүп отуруп, такыр эле аша чаап кеткен учурлары болуп калышы мүмкүн. Ошондо орус тилиндеги Википедия бул феноменге мындай түшүндүрмө бериптир, сиздер менен чогуу карап көрөлүк. Курулган модель машыгуу топтомундагы мисалдарды жакшы түшүнүп, бирок машыгууга кирбеген мисалдар боюнча салыштырмалуу начар иштеген көрүнүш. Ошондо мисалы машыгуу учурунда биз модельге мисалы 10 000 деген мышыктын сүрөтүн бергенбиз.
жакшы бир мисалы моделибиз жыйынтык көрсөттү, бирок ошол машыгуу учурундагы колдонулган сүрөттөрдү жакшы көрсөтсөк тааныйт, бирок машыгуу учурунда кирбеген сүрөттөр, анткени сөзсүз түрдө мындан кийин жанан кала машыгуунун ичиндеги сүрөттөр менен эле программалык аппарат иштейт дегенден алыс болушубуз керек, анткени биздин чыныгы жашоого даярдап атабыз бул модельди. Ар кайсы учурларда мисалы мышык сүрөтүн тааныганга тааный турган деңгээлде болуш керек. Машыгууга кирбеген сүрөттөрдү көрсөткөндө начар бир жыйынтык берип жатса, анда бул бизге биздин моделибиз бир аз ашыкча үйрөнүп кеткенби деген бир түшүнүк бериши мүмкүн. Аныктаманы уланталы, бул модельди курууда, башкача айтканда үйрөнүү процессинде машыгуу учурунда жалпы маалыматта жок кээ бир кокустук үлгүлөр табылгандыгы менен түшүндүрүлөт. Азыр бир графикалык мисалда көрсөтөм. Буга ошол графикалык мисалда токтолсок туура болот. Башкача айтканда, бул жакта биз күтпөгөн үлгүлөрдү дагы, биз негизи каалабаган үлгүлөрдү дагы өзүнөн өзү таап алып, ошол үлгүлөрдү бизге бир эреже катары көрсөткөнгө аракеттенген учурлар болуп калышы мүмкүн. Башка сөз менен айтканда, модель өзгөчөлүктөрдү байкап, үйрөнүүнүн ордуна бардык мүмкүн болгон мисалдарды жаттап алат. Эми компьютердин жаттап алуу мүмкүнчүлүгү абдан жогору болгон үчүн ошол бир нерсени үйрөнбөй, анткени сиздерде өзгөчө үйрөнүү менен жаттап алуунун ортосундагы айырманы так билсеңиздер керек. Кээ бир учурларда компьютерибиз же болбосо моделибиз ошол биз берген маалыматтарды жаттап алат дагы, ортолорундагы болгон байланыштарды сезбей эле бардык нерсени жаттаган инструкцияга айландырып алат дагы. Ошо инструкциянын натыйжасында бизге маалымат бергенге аракет кылат. Мындан качыш үчүн регуляризация деген бир түшүнүктү колдонобуз. Бул жакта өзгөчө мына 3 түрдүү классификацияда натыйжа болуп калышы мүмкүн дедик элек. Ошондо сол тарапта көрүлгөн жетишсиз үйрөнүү, underfit деген түшүнүк. Бул учурда өзгөчө машыгуу учурунда көп ката көрсөтөт, анан акыры жыйынтык модель иштеди эми дегенден кийин дагы маалыматты көрсөтсөк, ошо тест учурунда дагы көп ката көрсөтүшү мүмкүн. Сиздер көрүп тургандай кызыл сызыкча, ошол бир топтон бөлө турчу кызыл сызыкча, демекки туура эмес чийилип алган, функциясы туура эмес чийилген. Андыктан биз каалагандай маалымат же болбосо биз каалагандай натыйжа бербей калышы мүмкүн. Биз каалаган натыйжа эмне болуш керек? Бул оптималдуу натыйжа болуш керек. Мында өзгөчө машыгууда аз ката көрсөтөт, кийин тестте дагы аз ката көрсөтө турчу. Аз дегенибиз ошо биз каалагандай деңгээлде бизге натыйжа бере турчу. Сиздерде көргөндөй кызыл сызык группаларды, топторду бири-биринен айырмалоодо эң оптималдуу жолун, ошондо жылдызчалар менен чекиттерге дагы тиешелүү боло тургандай эң оптималдуу бир сызыкча, бир функция же болбосо бир теңдеме чийип алышы зарыл болуп жатат. Ошондо эң оптималдуу жол бул болуп атат. Азыр болсо биз сүйлөшүп аткан темабыз регуляризация. Регуляризацияда болсо биздин маселебиз, көйгөйүбүз ашыкча үйрөнүү. Башкача айтканда, биздин тест учурунда, машыгуу учурунда кечиресиздер, машыгуу учурунда аз ката көрсөтөт дагы, кийин машыгууда аз ката көрсөтүп атканда бул биздин модель жакшы иштеп баштады, эми мындан кийин келгиле эми тест кылып көрөлү, машыгууда болбогон сүрөттөрдү көрсөтүп көрөлү дегенде көп ката же болбосо негизи эле эч бирөөнү тааныбай койгон учурларда анда биздин моделибиз ашыкча үйрөнүп алды, башкача айтканда берилген маалыматтарды жаттап алды дагы, эч кандай бир функция же болбосо теңдеме өзүнө чийген жок. Сиздер көрүп тургандай, бул сызыкты мындай айырмалап, бир функция сызыгы эмес эле жаттап алган сызык, бул мунун орду биякта экен, мунун орду биякта экен деп, кандай десек, координаттарын эле жаттап калган учуру болуп калышы мүмкүн. Ошондо биз бул катаны чечиш үчүн албетте
кайрадан бир модель жазып чыгуунун кажети болбой калышы мүмкүн. Муну эми азыркыга чейин иштеп чыккан илимпоздор, адистер bir metodika иштеп чыккан. Регуляризация методикасы ушул катаны оңдоо жаатында колдонулуп келет. Аныктамасына бир аз токтололук. Регуляризация нерселерди, окуяларды кайрадан нормалдуу же алгылыктуу деңгээлге десек да болот, айландыруунун жолу. Регуляр сөзү обычный, кадимки, же болбосо жөнөкөй тил менен регуляризация бул нормалдаштыруу. Эгер алдыңкы слайдка кайта турган болсок, биз каалагандай жаттап калуусу эмес, тескерисинче бир функция же болбосо бир модель, бир теңдеме чыгарышын кааладык элек. Ошол кайрадан ошондой теңдеме чыгарыш үчүн нормалдаштыруу жолун регуляризация дейбиз. Эми регуляризацияда албетте математикалык түшүнүк болгон үчүн ар кандай техникалар колдонулат, алгоритмдер колдонулат. Ошолорго бир аз токтололук. Регуляризациянын негизи 2 түрү бар. Башка түрлөрү бар, бирок дээрлик эң көп колдонулган 2 түрү rich regression, кыр регрессиясы деп котордук. Lasso regression, lasso регрессиясы же болбосо негизи көбүн эсе код аныктамасы көбүнчө колдонулат. L2 regression же L1 regression, L2 регрессиясы же L1 регрессиясы деп дагы негизинен макалаларда же болбосо программалардын ичинде көрүп калышыңыздар мүмкүн. Мунун баардыгы ошо бир нерсени түшүндүрөт. Кыр регрессиясына токтололук. Бул жакта эми сиздер көрүп турган бул өзгөчө биз каалаган математикалык модельдин негизинде же болбосо бир теңдеме функция чыгаруусун талап кылдык элек. Ошол талап кылган функция көрсөтүлгөн, бирок бул функция жанагы сүрөттө, 3-сүрөттө көргөндөй бизге натыйжа бербей калган учурда эмне кылышыбыз мүмкүн? Бул функцияны кичине оңдой турчу дагы кошумча бир функция кошушубуз мүмкүн. Ошону shrinkage quantity, кичирейтүү саны дейт. Байкасаңыздар, бул жакта биринчи берилген теңдемеден тышкары маркер менен көрсөтөлүк. Бул теңдемебиз, сол тарапта берилген теңдеме бул жака жазылды. Мына бул теңдемебиз. Буга кошумча катары, бул эми биз каалай турган натыйжа. Буга эми кошумча биз каалабаган натыйжа ортого чыгып калган үчүн өзгөчө ушул функцияны дагы кошумчалайбыз. Кошу ушул функция десек, анан өзгөчө бул жакта ламда тамгасы дагы же белгиси, символу маанилүү. Кийин ламда тамгасы болсо бизге кийинчерээк процессти же болбосо бул кошумча теңдемебиздин көлөмүн чоңойто турчу бир коэффициент десек болот. Ушул ламда тамгасы дагы маанилүү. Иштин чоо жайы эмнеде? Биз чыгарган теңдеме эгер туура эмес иштеп жатса, анда кошумча бир теңдеме менен ишибизди оңдоп кетүү максатталат, көздөлөт. L1 регрессиясы болсо, L2 регрессиясынан бир гана айырмасы бар. Бул L2 регрессиясында биз чарчы же болбосо квадрат колдонсок, функциянын квадратын колдонсок, L1 функциясында болсо бул квадраты жок. Башкача айтканда, кээ бир учурларда кийинки мисал жакшыраак түшүндүрөт. Квадрат болгондо билесиздер, функция түз сызык эмес, квадраттын функциясын аткара тургандай сызык менен кетет. Ошондо биздин функцияны ошондо, мисалы, бул чекитти биз каалаган чекит деңгээлине алып келиш үчүн ар бир учурда албетте өзүнө таандык бир, кээ бир учурларда квадраттык функция колдонуп калышы мүмкүн, кээ бир учурларда болсо бул функцияга кереги жок болуп калышы мүмкүн. Бул жакта квадрат, бул жакта ошол квадрат жок эле. Ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө.